Жаңы түзүлгөн пилоттук режимдеги Ысык көл айыл аймагы буга чейин чакан гана калкты тейлесе, азыр 5 айыл аймагы биригип, калктын саны да өстү. Аймакташтыруунун натыйжасында мында 2-3 багытты бир тейлеген кызмат секторларда пайда болду. Реформанын жүрүшүндө жаңы штаттык бирдик түзүмү, адистердин тажрыйбасы, билимине карата бекитилди. Административдик территориалдык реформа болгондон бери биздин бөлүм жаңы ачылды. Бул бөлүмдүн аталышы жайыт жана айыл чарба маселелери боюнча бөлүм дедик. Мурун жер адис же жайыт адис болсо, азыр ошонун баары биригип бир сектор болдук. Эми артыкчылыктары деле көп байкалууда. Инвестициялар жакшы тартылып атат. Көрүнүктүү ишибиз деп айтсам, Чымынды Сай жайлоосуна эко шаар курулгантат. Каркыра деген шаар. Ошондон биздин айыл аймактан 200 гектардан ашык жер тилкеси бөлүнүп берилди. Мындай жаңылануу жергиликтүүлөр үчүн да ыңгайлуу. Аймакташтыруунун негизинде айыл аймакта бир катар долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, калктын жашоо шартын жакшыртууга да өбөлгө болору белгиленди. Анын алкагында социалдык объекттердин курулушу, жол салуу, жарыктандыруу иштери өңдүү бир катар аракеттердин өз маалында бүтөөрү да кошумчаланды. АТРдин жакшы жерлери мына справка жакта айтсак, мурда деген айыл өкмөттөн алчубыз, азыр могу түндүк программасы онлайн киргенден жеңилдиктер кыйла жакшы болуп калды. Өзүбүз эле телефондон керектүү данный справкаларды чыгарып алып, жеңилдик болду. Кай жерден болбосоң дагы жеңилдиги бар. Проекттер түзсөң да жеңил өтөт экен. Ошолоруна жеңилдик болуп, мына жер сатуубуз Кудай ырса жаз менен башталгантат. АТРдин алкагында бир топ иштер ишке ашырылып атат. Бизде атайын 185 токтом менен атайын план действия бекитилген. Ошонун негизинде мына эмдиги жылы бир топ курулуштар башталган турат. Мисалга алсак, Ысык көл айылына 100 орундуу бала бакча, Тогуз булак айылына спорт комплекс, анан таза суулар, мына Михайловка айылынын таза суусу. Административдик реформанын алкагында бизге дагы 10 миллион сом бөлүнүп берилген. Ошо 10 миллион сомго биз техника алып атабыз. Ошо жана биз муниципалдык ишкана түзгөнбүз, таза мурас деп. Ал муниципалдык ишкана бүгүнкү күндө ишин толук кандуу иштеп атат. Өлкө башчысы административдик аймактык реформанын артыкчылыгы катары аймактык мамлекеттик органдардын башкаруусу жакшырып, айлык маяналарга, иш сапар, транспорт чыгымдарына жумшалуучу финансылык чыгымдар үнөмдөөлөрүн баса белгилеген. 13 айыл өкмөт бар эле 5ке кыскарттык. 5 эле айыл өкмөт калтырып туруп. Анан кийин бул абдан жакшы жыйынтыгын берди. Эконом болот экен, штат кыскарат экен, машиналар, здания, аркы беркилер болуп отуруп, абдан жакшы эконом болот экен. Анан эффективдүү башкарууга өтөт экен дагы. Ошонткенден кийин анан бүтүндөй Нарын областын кылдык. Мына билесиңер, 60 канча айыл өкмөт бар эле, 27 эле айыл өкмөт калды. Алар дагы эмне кылат. Эми калган бүтүндөй республика боюнча карап атышат азыр. Реформаны толук кандуу ишке ашырган аталган район эми бир катар айыл аймактарды дотациядан чыгарып, бюджетин көбөйтүү максатын коюуда. Айлык маяна ошол кызматкерлерге төлөнчү айлыктары үнөмдөлүп, андан тышкары негизинен бул үнөмдөө эмес максат. Ошол айыл аймактын калкынын жашоо шартын өзгөртүп, ошол жерде инвестиция тартып келип аргандай ишканаларды куруп, ушу жумуш ордулары түзүлүп дегендей жакшырып атат да жашоолору да. Икемдүүлүк алып келди. Ушул мамлекеттик администрация, андан тышкары ушу территориалдык мамлекеттик органдар менен иштөөдө дагы ошол башкаруусу жеңилдеди да. Белгилей кетсек, Түп районунда буга чейин 13 айыл аймак болсо, алар ирилештирилип 5 айыл аймак болуп түзүлдү. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары.